Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum жылкы көрмандары, урматтуу мекендештер. Тугандар, ушул жерден бир жакшы өспүрүм чыгып жатат. Ушунун сиздерге маалыматын алып, жеткирип, кандай экенин бир көрсөтүп берейин. Чүдеңчи? Жаныбардын тору түстө экен, өзү артыңкы бир бутагы экен. Ушул жерге кармап турабыз. Жаныбар. Так, сүйрөйм дейт го. Эми шеп бул жаныбардын жашы канча болду? Жашы 1 жаш. Жашы 1 жаш болуптур, Негизи биз кыргыз ай сайы эмес, негизи 1 жылга эле эсептейбиз. Жазга 1 жаш болуптур. Чек-чет го жаныбар. Кличкасын эмне деп айттыңыз муну? Айтып аттыңыз эле го? Али Баба. Али Баба, баягы ноокаттан чыккан күчтүү аттын эмесин койсуз да? Али Баба жаныбар 1 жашта тугандар. Көрүңүздөр. Артыңкы бир бутак. Бул эч жактан келген эмес, эч кандай банда Польша аны эмес болуш керек, Местный, Бишкектеги местный жылкы тугандар. Көрүңүздөр. Бул сиз менен барабар болот го, азыр эле канча чыгып калат бою? 1.54 Али Баба. Чу жаныбар, 1-2 ушундай айланып туруш керек кармап турсуздар. Мен азыр жакын барып дагы бир путу колун жакындан көрсөтөйүн. Ошуна кармап турабыз. Өзү чекчеген, кашкасы бир аз бар экен негизи. Билинер билинбес кашкасы бар экен. Жаныбардын эми путу колун көрсөтүп коеюн. Эми алыс жактан көрүп жаткан мекендештер, көрүңүздөр. Мына путтарын жакындан көрсөтөйүн. Омуросу кең, моундай болгон. Буттары кара туяк, арттын буттарын көрүңүздөр. Буттарында эч бир жаракаты жок. Жаныбар бир аз жетелеп коюңуз. Чу жаныбар. Бул түз жетелейинчи эле негизи айланып кетип атат да. Негизи жетеке көп деле жетеленмептир. Шеп бунун эми сата турган эле бир бааңызды айтыңызчы, канча деп айтасыз? Кыргыз сом менен эле айтыңыз. 145 Сата турган баасы 145 миң сом экен тугандар. Негизи көп эле долларга айтып калышат. Ошого мен өзү Кыргызстанда болгондуктан өзүбүздүн кыргыз сом менен айттырам көбүн. Ошуна карап турабыз. Мен айлантып көрсөтөйүн дагы. Видеону жыйынтыктайын. Тай үчүн бир класс басып коюңуздар. Ар бир үйгө ушундай жылкы кармап насип кылсын демекчибиз. Мына алыстан дагы көрүп жатасыздар. Али Баба кличкасы.